Ипотека деген сөз кыргызстандыктардын кулагына сиңип, учурда ал чындап элге жеткиликтүү боло баштады. Турак жай менен камсыздоо маселеси Кыргызстанда активдүү чечилип, узак мөөнөттүк ипотекалык кредитти жүздөй эмес, миңдеген жөнөкөй жарандарыбыз алып жатышат. Өзүбүздүн жумушубузду 2 жылдан бери баштап иштеп атабыз. Азыркы күндө 2,5 миң биздин жарандарыбыз ушул программа негизинде ипотекалык насаяга ээ болду. 2,5 миң киши бюджеттик сферада иштеген жарандарыбыз бүгүнкү күндө алып атат. Азыркы күндө биз 13 өнөктөш банк менен иштеп атабыз. Мындай аябай активдүү 5-6 банк менен азыркы күндө көбүнчө жумушту алып барып атабыз. Эгерде жалпы сумма боюнча айта кетсек, анда бүгүнкү күндө биз 2 миллиард 700 миллион сомдон ашык кредиттик портфелди түзүп койгонбуз бүгүнкү күндө. Эми бул биринчи биздин багытыбыз. Жакын арада биринчи эмиссияны жасайбыз. Ипотекалык баалуу кагаздарды сатып, ошол баалуу кагаздардан түшкөн акчаны биз башка бюджеттик эмес сферада иштеген жарандарыбызга жол ачып берейин деп атабыз. Мына буюрса жакын арада ушул баалуу кагаздардан түшкөн акчаларды биз ушул экинчи категориядагы биздин жарандарыбызга жумшайбыз. Бурулбүбү Беймурсаева Нарын мамлекеттик университетинде эмгектенгенине 20 жылдын жүзү болду. Ошол жылдарга чейин үй бүлөсү менен турак жай сатып алууга чамасы келген эмес. Эми болсо жаңы жылдын алды менен чоң жарык үйгө ээ болуп отурат. Көксөгөнүм көктөн түшкөндөй эле болду дейт эже. Жомоктан, например, деген мисалы мугалимдердин айлыгына бир моментте ушунчалык чоң тамды сатып алып, анан же болбосо аны баягы салыш бир нече жылдарды талап кылат да. Анан ушул мамлекеттик ипотеканын жардамы менен Айыл банктан биз ушул үйдү балдарыбыз үчүн алганыбыз биз үчүн аябагандай кубанычтуу десем да болот. Мамлекеттик программанын алкагында ипотекалык кредиттер Кыргызстандын баардык аймактарында берилип жатат. Биздин Нарын филиалынан 57 киши ипотека алды. Жалпы суммасы 42 миллион 561 миң сомго. Анан бүгүнкү күндө булар биринчи төлөмдөрүн жасашып төлөп жатышат. Төлөөлөр жакшы, кайтарымдыгы жакшы, эч кандай пока проблема жок. Кыйла жеңилдегенден кийин дагы абдан көбөйдү, проценти түштү. Ошондой эле жанагы поручительство деп койчубуз, поручительствону дагы алып салынды. Өткөн жылдын сентябрь айында Нарын шаарында 5 кабаттуу жана Бишкек шаарында 9 кабаттуу турак жайлар курулуп баштаган. 31 бөлмөлүү жана 32 бөлмөлүү квартираларга ээ болобуз деген Нарын шаарында ээ болот. Кудай буюрса, ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагылар жанагы өзүнүн банк тарабынан коюлган шарттарга ошол көнсө, ушул имараттар, үйлөргө жана башка бул сырткары ээ болгонго мүмкүнчүлүк бар да. Үйдүн курулушунда заманбап технологиялар колдонулат. Ички жасалгалоосу менен чогуу бүтүрүлүп, сатып алгандар кирип эле жашай берет. Бул батирлер кийин сатып алуу шарты менен 15 жылга ижарага берилет. Жакынкы арада Талас, Баткен, Жалал Абад жана Каракол шаарларында да ушундай көп кабаттуу турак жайлардын курулушуна тендер жарыяланат. Фондду куруу, ушул турак жай фонд курулуп бүткөндөн кийин биз аны аренда с последующим выкупом деп ушул механизм менен берейин деп атабыз. Буюрса ушул жылдын аягына чейин Нарында биринчи там бүтөт. Адан тышкары ушул там бүткөндөн кийин 60 батир даяр болот. Ошолорду биздин жарандарыбызга ушул экинчи механизм менен аренда с последующим выкупом алгачкы салым керек эмес болот. Ушундай шарт менен аларга беребиз деп оюбуз бар. Адан тышкары Бишкекте экинчи үйүбүз башталган болчу былтыр жылы күзүндө. Буюрса наркы жылы биринчи кварталда бүтүрөбүз деп оюбуз бар. Ошол үй бүткөндөн кийин 135 батирди биз ушул эле механизм менен кайра биздин жарандарыбызга бергенге жол ачып беребиз. Каржы министри Адылбек Касымалиевди жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо маселеси, социалдык турак жайларды куруу жана ипотекалык насыяларды өнүктүрүү боюнча кеңири маалымат беришти.
Мамлекет башчысы Насиянын пайыздык ченин коюуда кыргызстандыктардын төлөө мүмкүнчүлүгүн жана социалдык экономикалык абалын эсепке алуу керектигин баса белгиледи. 8%дагы азыркы биздин кээ бир соц кызматкерлерге айрыкча мына билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт, укук коргоо органдарына 10%, 8% мына орак болуп атты алганга баардыгын тең мүмкүнчүлүгү болбойт. Биз азыр айрыкча социалдык кызмат, укук коргоо органдарында иштеп аткан кызматкерлерге арзан турак жай менен ипотекалык кредиттерди арзан берип аларды камсыздыганды күчөтүш керек. Анан айрыкча биздин билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, укук органдарга бюджетте айлык алып аткан биздин кызматкерлерге буну 6%га чейин түшүргөнү караш керек. Президент Сооронбай Жээнбеков биринчи баскычта ипотекалык насыя алуунун негизги булагы бюджеттик каражаттар экенин белгилеп, Каржы министрлигине буга байланыштуу мамлекеттик ипотекалык компанияны үзгүлтүксүз жана толугу менен каржылоону камсыздап берүүнү сунуштады. Президент ошондой эле бюджеттик эмес тармакта иштегендерге ипотекага турак жай алуу үчүн насыяларды берүү милдетин койду. Бизге атайын өзүнүн да тапшырмасын берди. Мына 6%ке чейин түшүрөбүз деп ошондой ой болду эле. Ошонун негизинде өкмөтүбүз да, президентибиз да ушул программаны аткарганга жардам беребиз деп убадасын берди. Мына буюрса быйыл биз 7%ке чейин түшүргөнгө аракет жасайбыз. Мына финансы министрлиги менен жаңы келишимди биз 1% менен деп түзөбүз деп оюбуз бар. Алардын мүмкүнчүлүгү бар деп айтты биздин министрибиз. Эми эгерде ушул жаңы келишимибиз 1% менен болсо, анда биз быйыл эле уже 7%ке чейин түшүргөнгө мүмкүнчүлүк таап атабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания арзан турак жай алуучулардын катары калыңдыгын эске алып, насыяны жарандардын баарына берүү аракетин көрүүдө. Ал үчүн дүйнөлүк банк жана коммерциялык банктар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, арзан акча каражат жана келечектүү долбоорлорду насыя берүүнүн жаңы жолдорун караштырууда. Сууда сактык кассаны түзүү, ушул системасын сууда сактык кассаны түзүү, бул немис бауш бар касса моделинин негизинде түзүлөт. Буюрса, ушул жылдын аягына чейин биз ушул керектүү нормативдик актларды, мыйзамдарды бүтүрүп, өзгөртүп киргизсек, анда ушул жылдын аягына чейин ушул сыяктуу механизмди биз баштайбыз. Ай сайын 10 000 сомдон топтосо кассага акчаны салып, анда мына 3 жылдын ичинде 360 000 сом тегерегинде алгачкы салымы уже даяр болот да. Ошондо алар 1 миллион 200 миллион сомго кредитке өзүнө жол ачып берет да, алгачкы салым уже даяр болгондон кийин. Ошондой механизм менен биз буларга да көмөк көрсөтөйүн деп атабыз. Келечекте мамлекеттик ипотекалык компания туруктуу жана стабилдүү өнүккөн ипотекалык уюмга айланат деген ишеним чоң. Билишимче, уже мындай бизде случайлар бар, алдын ала төлөп 15-20%, 50%ке чейин ушул алган кредитти уже төлөп, анан азыраак процент менен уже кайрадан график түзүп төлөп атышат да. Ушундай да случайлар бар. Мен ойлоп атам, ошол элдер аракет жасап атат. Узак мөөнөттүү жана арзан ипотеканын негизинде барган сайын көптөгөн жарандар жеткиликтүү турак жай сатып алууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул деген экономиканын жана курулуш индустриясынын дүркүрөп өсүшүнө, өндүрүштүн көлөмүнүн жогорулашына, курулуш материалдарынын сатылышына жана калкты иш менен камсыздоого өөлгө түзөт.